Кадырбай, сиз Минск шаарында Курманбек Салиевич Бакиев менен болгон маегиңиз бүгүнкү күндө коомчулукта аябай чоң талкуу жаратып атат. Ошол жерде бир кыскача айтып кеткен сөзүңүз буга чейин Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаевден алган маалыматыңызда болду. Ошол себептен бул кандай проект болду, кантип Минскиге бардыңыз, Аскар Акаевден качан интервью алдыңыз, ошолор боюнча кыскача айта кетсеңиз. Азыр ушул улуттук телерадио компаниясында Кыргыз ааламы деген автордук программаны алып барам. Жаңы жылдын алдында мурдагы жетекчибиз Кайрат Иманалиев менен сүйлөшүп, Кыргызстанды жетектеген экс-президенттер, мурдагы жетекчилердин бардыгын катары менен кезеги менен бешөөнү тең ушул Кыргыз ааламы көрсөтүүсүнөн чыгаралы деп макулдашканбыз. Ошол боюнча мен жыл башында январдын 4-5-inde Москвада болуп, Аскар Акаевич менен интервью алып, ал эфирге даярдалып жатканда Дубайдагы 5 мурдагы жетекчилер менен жолугушуу президенттин демилгеси менен өттү да. Андан кийин коомдук саясий кырдаалга жараша бул иш бир аз токтотулуп турган болчу. Андан кийинки кезек суроолорум алдын ала жөнөтүлдүм эле. Курманбек Бакиев тарабынан сунуш кабыл алынып, мен апрелдин ортосунда Минскиге барып, Курманбек Салиевич менен дагы маектешип, бул эки көрсөтүү тең эле бүгүнкү күндө монтаждалып даяр турган. Анан шартка байланыштуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан мезгилде баягы монтаждалган вариантты эфирдин алдында бир көрүп коеюн деп Курманбек Бакиев суранганынан монтаждалган материалды жөнөткөн болчум. Анан кийин азыр бул актуалдуулугу өтүп баратат. 1-2 күндүн ичинде берсеңер жакшы, бербесеңер мен YouTube'га бере берейин деп эскертүү болгон. Анан кийин түрдүү себептер менен кечиккендигине байланыштуу кече 2 жол телефон чалган экен, мен ала албадым. Анан бирөөлөр аркылуу ошол YouTube'га берип атам деп эскертип туруп, анан Минск шаарынан эле чамда ошол YouTube'га кетип калды да. Эми ал жерде жашыруун эчтеке жок, ачык айрым маектешүү болгон. Кулагына жаккан жакпаган суроолорду Аскар Акаевичке деле, Курманбек Салиевичке деле бергем. Анан эми раз YouTube каналдан биринчи чыгып кеткенден кийин Аскар Акаевдин көрсөтүүсү деле даяр турат. Ал деле жакын арада биринчи ошол YouTube'дан бериле турган болуп атат. Анан да калгандары 5 жетекчини кезек-кезеги менен, мисалы Роза Сахнага, Алмаз Шашеничке, Сооронбай Шариповичке дагы ушул эле сунушубуз бар. Кезеги менен бардыгына ушул 50 мүнөттөн Кыргыз ааламынан убакыт берели деген. Эч кандай приоритет, кайсы бирөөсүн актоо, жактоо деген жок. Кулактарына жага турган, жакпай турган ар кандай суроолор берилген. Алар да өздөрүнүн жообунда жасаган иштери, ийгиликтери, кемчилдиктери жөнүндө ачык айтып, керек болсо элден кечирим сураган жерлери да бар. Бул барып келип эле иштин алга жылышына жакшы өбөлгө түзмөк да. Мен ойлойм, КТРден кетеби, YouTube'дан кетеби, бул жашыруун сыр эмес, элге айтыла турган ойлор өзүнүн кимдир бирөөлөрдүн оозу менен эмес, ошол Кыргызстанды жетектеген мурдагы биздин экс башчыларыбыздын ой пикирлери өздөрүнүн оозу менен айтылганы бул жакшы, бул тарых деп ойлойм. Эми мындан ары деле бул долбоор токтобойт. Калган 3 жетекчибиздин дагы ой пикирлерин ушул программа аркылуу угалы деген оюбуз бар. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, жакынкы мезгилде ушул Кыргыз ааламы деген проектидеги бардык 30 жылдын ичиндеги болгон Кыргыз Республикасынын президенттеринин бардык башынан өткөн ийгиликтери жана кемчиликтери боюнча элдик демилгелер борбору YouTube каналынан көрө аласыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Россиянын Илимдер академиясынын окумуштуулар үйүндөбүз. Биз ушул Кыргыз ааламы көрсөтүүсүнөн Кыргыз Республикасынын акыркы 30 жыл ичинде башкарган мурдагы жетекчилерин, экс-президенттерин ушу Кыргыз ааламы көрсөтүүсүнөн катары менен чыгаралы деген оюбуз бар. Биз бүгүн туңгуч Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаевич менен Москвадан жолугуп, ошол 15 жыл Кыргызстандын алгачкы президенти катары иш таржымалы өмүр баяны,
бүгүнкү күндөгү ууш кыйыштуу мезгилдеги саясий абалдар дегеле ушул турмуштун ар кайсы тармагы боюнча адамдык ой пикирлерин угалы деп Москвадан жолугуп отурабыз. Куш келиңиз. Рахмат. Кандай жашоо турмуш, жакшыбы? Жашоо турмуш жакшы, Кудайга шүгүр. Эми мен болсо Москва университетинде иштейм, ошондуктан баягы иш менен алек болобуз, студенттерге сабак берип, илимий изилдөө жүргүзүп, ошентип кандайдыр байкабай да калабыз кээде. Бирок чындыгында күнөстүү Кыргызстанды сагынабыз, сөзсүз. Көрүүчүлөргө деле ыңгайлуу болуш үчүн мындай төрөлгөнүңүздөн баштап ушул күнгө келгенибиз оңго дейм, себеби 50 мүнөт сиз жөнүндө болот да. Рахмат. Эми эл ушул Кемин районунда туулганыңызды билет албетте, бирок Кыргызда кайдан болосуң, кайсыл элден, кайсыл уруудан деп санжырасында сурап коймой бар, ата тек жөнүндө айтсаңыз. Эми атабыз Акай Токоев, өзү Ырай уулунан болот. Жалпы Сарбагыштан болобуз. Анан атабыздын эми тарыхында өзү биринчиден билимдүү адам болгон. Жаш өспүрүм кезиңизде тагдырыңыз саясат менен да байланышарын билет белеңиз, оюңузда бар беле же бул тагдыр жол алып келдиби? Бул тагдыр гана, тагдыр. Себеби мен мектепте окуп жүргөндө ошо илим, билим жагына көп көңүл буруп, бизде бир ал кезде абдан жакшы мугалимдер биздин бакытка ошо согуштан кийинки жылдарда, 50-жылдарда мектепте мугалимдер аябай күчтүү эле. Мисалы айтсак, физика мектебин Токтоназар агайыбыз физика жагынан ушунчалык жакшы сабак берет. Анан бизди ошо өзү авиамоделизмге үйрөтүп, ошол жылдарда Яковлев деген жана Як деген самолетторду чыгарган адам, согуш жылдарында авиация наркому болгон. Ошонун бир эң жакшы китеби бар эле, жаш өспүрүмдөр үчүн жазган «Записки авиаконструктора» деген. Анан ошону окуп, анан физик агайдын жетекчиси менен авиамодель жасап, ошентип мен ошо авиационный инженер болсом деп, анан ошондуктан математика, физика, химия, баягы ошо самолетко жакын көп окуп, ошо жагына умтулган. Баштаганда эле сиздики өмүр жолуңуз илимге байланыштуу кетти да. Илимдүү. Ал эми саясатка аралашууңуз ушул СССРдин жогорку кеңешинин депутаты болгондо болду го дейм. Ошо 89-жылы, 89-жылга чейин мен саясат жөнүндө эч кандай ой жок эле. Өзүңүздөр билесиздер, мен 88-жылы академиянын президенти болуп шайландым. Ошол кезде жаш кезим, баягы илимдин жашы да 44, ошо 45 жаш, ошо илимге эң чоң салым киргизе турган жаш. Ошондуктан мен саясат жөнүндө эч кандай ой жок эле. Бирок жанагы негедир сизге депутаттык жарашчу маселе жок. Депутаттык деген бул келип сүйлөп позицияны айтып, анан илимин деле жасай бере турган иш да, туурабы? Ал эми саясаттагы бул президент болуу деген бул бир өлкөнүн жоопкерчилигин алуу, элдин тагдырына жооп берүү, Кудай алдында өзүңүн абириңин алдында таза калуу деген чоң жоопкерчиликтер келип чыгат да. Ал эми сиздин ушул Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерликти көрсөтүү же болбосо ушул кызматка келүүңүздө өзүңүздүн демилге көбүрөөк үстөмдүк кылдыбы же айлана чөйрөнүн таасири болдубу? Бизде ошо Кремльде биринчи съезд өтүп, анан кийин жогорку кеңешке туруктуу депутаттарды шайлоо маселеси каралып калды. Ошондо биздин республикабыздын жетекчиси Абсамат Масалевич баарыбызды чогултуп, анан айтты: мына азыр эми съездерде, анан өзгөчө жогорку кеңештин ишинде баягы илгеркидей кагазга жазып алып сүйлөмөй жок. Анан ошон үчүн биздин делегацияда бир спикер болуш керек. Ошондой кагаз жүзүндө эмес, чыга калып, эркин, кагазсыз сүйлөп, республиканын маселелерин айта турган бир спикер керек.
Ошон үчүн биз сунуш кылабыз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовду деди ал киши. Анан бул кишинин сөзү да авторитеттүү. Михаил Сергеевич Горбачевдун ал кезде Чыңгыз Төрөкулович помощниги. Анан бирок Чыңгыз Төрөкулович туруп айтты, мен уруксат берсеңер бул жумушка бара албайм, себеби мен азыр Михаил Сергеевичке көп жардам берип атам, Ысык көлдө форум өткөзүп атабыз. Мен бул кишинин жаңы эл аралык стратегиясын дүйнөгө таанытып атам деп ошондо чоң иш жасап жүргөн. Ысык көл форуму да ошол Ысык көл форуму ошондой дүйнөгө Михаил Сергеевичтин ошол саясатын, геосаясатын баарын ошо Чыңгыз Төрөкулович жүргүзүп жүргөн болчу. Анан карап калышты. Сизге токтолушкан турбайбы? Ким дагы бар деди. Анан Чыңгыз Төрөкулович айта койду. Мына алдыбызда жаш биздин академиянын президенти Аскар Акаев отурат. Бизде дайым академияда ошо эч качан кагазы жок эле сүйлөп бүт маселенин баарын кагазы жок эле чечет деп калды, ошо даяр деп. Анан ошентип анан Абсамат Масалевич колдоп кетти. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер маселе көтөрүлүп, ал жерде Абсамат Масалевичтин тегерегинде да бир маселелер болуп, анан сиз чыга келдиңиз да, ушул учурда ким тараптан сиздин кандидатураңыз көтөрүлдү да? Мындай болду да, биринчи менде эч кандай план, ой жок. Бирок жогорку кеңешке иштеп калгандан кийин жакшылап иштеп берейин деп ошол съезден угуп отуруп, мен өзүм мындай чечимге келдим. Мына эң негизги маселе азыркы ошо СССРдын алдында турган, биздин Кыргыз Республикасынын алдында турган бул экономикалык маселе. Себеби ошол жерден баары көтөрүп калышты да, мына Кытайдын примери көз алдыбызда. Мына рынок экономикасын өтпөсөк, мындан ары экономика өсүп өнүп кетти деген ошондой так чечимге келип съездде. Анан эми реформа баштала турган болуп калды да СССРда. Ошондуктан мен ошо өзүмө максат койдум. Эми мынчалык мага ишеним кылып, спикер кылып, ушундай жогорку кеңешке калтыргандан кийин ушул экономикалык реформаны кандайча ишке ашырыш керек, ошону өздөштүрөйүн деп, анан жогорку кеңештен бир комитетте иштеш керек да. Анан ошо экономикалык реформа жүргүзүү комитетине кирдим. Анан ошентип ошо экономикаларды изилдеп, окуп, даярданып, мен өзүм математикмин да. Анан ошол жерден биринчи экономиканы изилдеп, анан кандай программа болуш керек, ошо мындай жемиштүү бир рынок экономикасына жол салыш үчүн деп, ошонун үстүндө иштеп даярдана баштадым. Бирок ал саясат менен эч кандай байланышы жок. Ал эми шайлоо болсо мындай болуп калды. Өзүңүз билгендей, баягы биринчи тур өтүп, Абсамат Масалевич дагы бир нече жетекчи адамдар катышып, анан бири да шайланбай калбадыбы? Андан кийин экинчи тур өттү. Экинчи тур дагы жыйынтыксыз болуп, анан үчүнчү тур. Ошо үчүнчү турдун алдында мага Кыргыз жогорку кеңешинин депутаттары чыгышты. Мына эртең шайлоо, бүгүн кечинде мага телефон салышты. Мына биз жаңы эле жогорку кеңеште ушундай бир топ уюштурдук. Кыргыз жогорку кеңешинин демократиялык тобу деп уюштурдук. Анан ошонун атынан мени сиз менен сүйлөшкөнгө мандат беришти деп Назарматов, эсиңизде бардыр, маданият министри болуп иштеген, өзү ататтуу адам эле. Анан сиз макул болдуңуз. Шайлоого бардыңыз, шайлоодон уттуңуз. Кандай болуп уттуңуз ошондо? Биринчи турда 12 кишибиз. Мен, анан кийин Насирдин Исанов, Раматалык кийин мен менен премьер болуп иштеди. Мына азыр жакында менимче 80 жылдыгы болот. Ал киши менен жакшы иштештик. Ал жөнүндө да бир сурообуз бар. Насирдин Исанович менен экөөбүз алдыга чыктык биринчи турдан кийин. Бирок жеңиш үчүн
добуш жете элек, себеби 12 киши өлдүк. Кийинки тур болгон. Ооба, экинчи турга Насирдин Санович чыктык. Анан экинчи турда мен ошо бир топ алдыга чыгып, анан эле суроо чыкты, депутаттардан суроо чыкты. Аскар Акаевич мына куттукташып, ал кезде Түгел Байсыдыкбеков Аксакал сизге бата берип туруп анан калпак кийгиздиби? Ооба, Аксакал бата. Демек, муну мен айтайын дегеним, кыргыз коомчулугу бул окуяны өзгөчө бир кубаныч менен кабыл алды. Туура. Түгел Байсыдыкбеков туура тирип эле эшикте билесиздер, ачкачылык жарыялаганга чейин барып, кандайдыр бир саясий системанын алмашуу мезгили болуп атканда, Туура. анан ошон үчүн сиздин президент болуп келишиңизди жакшы төлгө катары, мынакей академик, илимдин адамы келди. Бизде бир жаңы барак ачылат, жаңы өнүгүүнүн жолу башталды деген тилек менен эл жакшы кабыл алды. Сиз ошондой бир чоң жоопкерчилик менен бир өлкөнүн башына келдиңиз. Бул өзү чындап эле тарыхый окуя, себеби кыргыз каганатынан кийин толук кандуу эгемендүү мамлекет ошондо пайда болду да, туурабы? Туура. Анан эми сиздин ошол алгачкы эле президенттик жылдарыңыз кандай өттү? Себеби биринчиден нукура саясатка кирдиңиз дегендей, анан даяр командаңыз деле жок эле. Өзүңүз айтмакчы, саясий жакта бир маселелер көп болчу дегендей. Ошол алгачкы президенттик жылдарыңыз жөнүндө айтсаңыз. Эми сөзсүз биринчи кадам жөнүндө айтышым керек. Депутаттар айтып калды. Бизге мына азыр эң кыйын акыбал саясий жагынан, экономикалык бардык тараптан, ошондуктан көп созбой өкмөт түзсөк, сизге канча убакыт керек, бир жума керекпи, 10 күн керекпи дешти. Анан мен айттым, эми өзүңүздөр айткандай өкмөттү тезирээк түзүшүбүз керек. Мен президентке бара турган оюм жок эле, команда жок. Ошондуктан мен уруксат берсеңер азыр эле өкмөттүн костягын түзөлү дедим дагы. Анан баягы мен угуп отурдум да, баары программаларын айтып чыкты. Эң аягында мен ошо жанагы жогорку кеңеште иштегенимдин пайдасы менде жакшы экономикалык программа бар эле. Ошондуктан менимче утуп чыктым. Анан мен айттым, мына ошондуктан мына 12 адам бүгүн президенттикке кандидат болуп программабызды айттык баарыбыз. Анан мен ошондуктан өкмөткө мына экинчи болуп Насирдин Исанович келди. Насирдин Исановичти мен премьер-министрликке сунуш кылам дедим. Анан дүркүрөтүп кол чабышып колдоп кетишти. Мына Муралиев эсимде 3-чү, Амангелди Муралиев 3-чү орунду ээледи. Мен ошо ал кезде министр дебейт, госсекретарь деп, негедир ошондой ат коюшкан, ошо жогорку кеңештин өзү. Вице-президент деген бар эмес беле институт? Ошо эми мен алдыга эки кадам адегенде, вице-президент да бар. Анан Амангелди Муралиев өнөр жайы боюнча, алыш өнөр жайынан, өнөр жайы боюнча госсекретарь болсун дедим. Дүркүрөтө кол чабышып кабыл алышты. Андан кийин Аманбаев чыккан. Ал киши эми айыл чарбанын өзү абдан жакшы билген адам. Анан ошондуктан Жолдош Аманбаев болсо айыл чарбанын госсекретары, дүркүрөтө кол чабышып, ошентип катышкан президенттик эмеге катышкан бүт баарын өкмөткө чакырдым, сунуш кылдым. Демек сиз команда түзгөндө мурда кийин өзүн көрсөткөн даяр адамдарга таянып баштаганыңыздын өзү көрүнүп турат. Бирок Аскар Акаевич, ошол мезгилде мындай кыргыз экономикасы эле эмес, союздук республикалардын бардыгында эл чарбасы экономикасы, айыл чарбасы союздан келе жаткан күчтүү экономиканын локомотивдери, жанагы завод, фабрикалар, колхоз, совхоздор иштеп аткан болчу да. Анан ошону эле кээ бир өлкөлөр ошол боюнча да сактап, кийин өнүктүрүп кетишти. Сиз ушул канча жылдан кийин кайра ошол мезгилди
менимче көз алдыңыздан өткөрүп дагы деле ошого баа берет болушуңуз керек. Көпчүлүк эл ошол көп жылдар топтолгон союздун учурундагы байлык, ресурстар, мындай чачкын менчиктештирүү деген саясат менен элдин кызыкчылыгына эмес, кайсы бир топко иштеди деген да пикирлер үстөмдүк кылат да. Ушул мезгилге баа берсеңиз азыркы күн менен. Биринчиден айталы, бизде мындай тандай турган эки жол болгон эмес ал кезде. Бир гана Кыргызстан эмес, ал кезде ошо жалпы Советтер Союзунда ошондой түшүнүк пайда болгон, мына рынок экономикасына өтүш керек, социалисттик чарба жүргүзүү баягы патологуна жетип, мындан ары жакшы натыйжа алып келбейт деген жана биринчи съездеги итог ошондой болду да, биринчи ошол эл депутаттарынын. Ошондуктан мен айтып атпаймынбы, жана ошо ачык, айкын баарыбызга түшүнүктүү болду. Социалисттик чарба жүргүзүүдөн биз рынок экономикасына өтүшүбүз керек. Ошондуктан сөзсүз айыл чарба болобу, өнөр жайы болобу, соода саттык тармагы болобу, иши кылып менчиктештирүү аркылуу рынок механизмдерин иштештире баштайбыз. Бул боюнча Советтер Союзу Кытайдын тажрыйбасында же болсо кошунабыз эле Өзбекстандын тажрыйбасы менен кетсек болот беле дейм да. Эми карабайсызбы? Болмок, ал деле болмок, бирок менимче ошол тенденция башталгандан кийин артта калган эч кандай жакшы натыйжа бермек эмес. Ошо мен мына бүгүн дагы айтам, мен ошондо дагы ошо убежденный был. Биз эми рынок экономикасына өткөндөн кийин токтобой, артыбызды карабай, ошо тезирээк бул трансформация жүргөндөн кийин сөзсүз тезирээк өтүш керек эле да. Шоковой терапия деген түшүнүк, анан кийин мындай табигый жол менен өнүгүү деген бар да. Биз шоковой терапияны колдондукпу дейм. Жок, биз ошо эки жол туура айттыңыз. Биринчи шоковая терапия, мына Польша шоковая терапия менен өттү. Эми мына бүгүн деле экономикасы жакшы. Европа мамлекеттеринин ичинде эң мыкты экономиканын бири Польша. Анан экинчи туура табигый жолу менен дагы жүргөн мына Кытай эл республикасында ошо табигый жол менен алар абдан зор жетишкендиктерге жетишти. Анан биз ошо орто жол, мен ошол жерде мындай мамлекеттик координация мейли менчиктештирүү менен, мейли сиз айткандай шоковой терапия менен кеткенде дагы мамлекеттик координация күчтүүрөөк болгондо мүмкүн натыйжалуу болобу эле. Жанагы завод, фабрикаларды станок металлолом кылып эле Кытайга айдамай болуп атты да. Кулов болсо жаныңызда жүрүп, жана вертолеттөрдү сатып, аны каматканыңыз деле мүмкүн туура болгондур ошо мезгилде. Мындайча айтканда, кайсы бир маселелер контролдон чыгып кеткендей болдубу деп атам да. Эми туура мындай чоң экономикада чоң трансформация жүргөндө, бир экономикадан экинчиге өткөндө сөзсүз ошондой анча-мынча хаос болот сөзсүз. Кумтөрдүн тарых таржымалы боюнча сиз жакшы билесиз да. Азыр эми Кыргызстанга өттү албетте. Сизден кийин дагы ал бир топ биздин Кыргызстандын пайдасынын үлүшү азайып жүрүп отурбадыбы? Анан ушул кандай башталды башы? Ким аркылуу келди эле? Алгачкы түзүлүп атканда кандай эле ошо сиздин учуруңузда да? Ушул кумтөргө байланыштуу баягы кылым аферасы деп көп сөздөн болчу. Ушул жөнүндө да бир айтып өтсөңүз кумтөргө байланыштуу. Анан ошонун себебинен урам Насирдин Исановдун өлүмүн байланыштырып жүрүшөт. Сиздин оюңуз кандай? 91-жылы СССР урагандан кийин биз көз карандысыз мамлекет болдук. Анан өзүңүз билесиз, көз карандысыз мамлекеттин өзүнүн финансы системасы болуш керек. Финансы системанын негизи валюта. Биз болсо ошо Кыргыздын сомун биринчи болуп киргиздик. Бул эң ийгиликтүү реформанын бири болду. Ийгиликтүү өз убагында өткөзүп алдык.
жоготуу аз болду. Себеби Кыргызстандын халкы бүт колундагы рубльдерин сомго алмаштырып калышты. Кошуна мамлекеттер кийин кечигип калып, Россия алардан мурун өтүп, анан эл бүт жоготуп алдылар. Бизде болсо ошо жакшы, анан инфляция да аз болду, тезинен финансы системаны тургузуп кеттик. Ал эми валютаны кармаш үчүн жакшы билесиз, золото валютный резерв болуш керек, ресурс сөзсүз. Эгер золото валютный же валюта... Кеп жок, кумтөрдү иштетүү зарыл экендиги жөнүндө маселе жок талаш. Эмне үчүн ал Кыргыздын пайдасына иштебей көбүрөөк зыянга иштеди деген пикир үстөмдүк кылып атпайбы? Сиздин учурда кандай чечим кабыл алынды? Мына менин учурумда мен эң негизи мына 90-жылдарда бир нерсени айта кетишим керек, сөзсүз. Себеби ансыз бул маселеге толук түшүнүк берүүгө болбойт, толук түшүнүү да мүмкүн эмес. Биринчиден мына алтын, нефть деген нерселер, булар мындай баасы 15 жыл баасы арзан болот, анан бир 15-20 жыл баасы бийик турат. Мына эсиңиздерде болуш керек, Брежневдин убагында нефтинин баасы, алтындын баасы бийик болчу. Ошондуктан Брежневдин убагында аябай көп импорт келип, элибиз жакшы жашап, ошол кезде эстешет, жакшы турмуш эле деп. Анан Горбачев келгенде, ошо как раз нефтинин дагы, алтындын да баасы түшүп кетти. СССРдин экономикасынын урай баштаганы да ошондон башталды. Мына 90-жылдар толук нефть, алтын текейден арзан кези. Мен куруп берди, чечип бердим ошо маселени. Анан кийин убайын кыргыз элибиз ошо кумтоп берди. Менден кийинки президенттердин убагында көрүштү. Себеби алтындын баасы, нефтинин баасы да 2003-жылдан баштап көтөрүлө баштады. Ошондо цикл, мына 30-жылга чейин дагы алтын, нефть баасы жакшы болду. Анан кайта түшөт. Ошондо өлүмдүү алтын эмнеге байланыштуу? Эми менимче бул таптаса кырсык. Азыр мына доллардын ордуна дүйнөлүк бир ар бир өзүнүн бир валюталык бирдиги жөнүндө дагы регионалдык да маселелер кетип атат. Ушул жөнүндө айтсаңыз, негизи доллардын гегемонунан кутулуп, Кыргыз экономикасы кандайдыр бир башка жолду тандоого жок дегенде бир кайсы бир чөлкөмдө СНГнын масштабындабы же түрк мамлекеттери мененби ошондой экономикалык союз түзүү менен биз доллардын таасиринен чыгуу мүмкүнбү? Менимче мүмкүн. Мына азыр башталып атпайбы? Азыр башталышы мына жаңы этаптын мына мисалы доллар, евро, азыр юань көтөрүлүп келатат. Себеби Кытайдын экономикасы мына азыр Американын экономикасына барабар болуп, эми озо баштайт, сөзсүз. Кытай азыр аябай ошондой дүркүрөп өсүп өнүгүп атат экономикасы, ошондуктан юань күчтүү болот. Мына Россиянын рублю дагы күчтүү валюта. Ошондуктан менимче мына Кыргызстан туура жол менен баратат. А дегенде мына Евразийский экономический союз аркылуу рубльдин күчүн пайдаланып, Россиянын да мүмкүнчүлүктөрү зор менимче. Мына азыр Алматы шаарында өкмөт башчылары кеңешип, жакшы программа кабыл алышты. Ушуну көтөрсө, эки валютанын пайдасын көрсө болот. Мына биринчи рубль, экинчи юань. Анан себеби Евразийский экономический кеңеш азыр ошо Кытайдын жаңы мега проекти, жанагы жаңы жибек жолун курабыз деп атпайбы Кытай. Ал сөзсүз курулат, ошонун пайдасы зор болот. Менимче Кыргызстан баягы илгерки замандагыдай эле аракет жасап, ошол Кытайдын жаңы жибек жолуна кирүүгө аракет жасаш керек да. Менимче мына юань келечекте чоң роль ойлойт. Мына ушуну дагы пайдаланыш керек, сөзсүз. Мына анан акырындап доллардан алыстай баштайбыз.
илим, билим, руханият келечекке шамчырак. Ушундай да сөздөр бар да. Анан Жавахирулла Нерунун бир сөзү бар. Bir mezgilde siyasat menen dindin orduna ilim menen ruhaniyat келет дегенчи. Мүмкүн мен ойлойм ошо мезгил келип калдыбы. Анан ушул Кыргызстанда ушул илим билим руханият багытында эл аралык монастыр деген руханий борбор түзүү жөнүндө да идеялар бар да. Кече жакында өткөн курултайда да бул маселе көтөрүлгөн. Сиздин оюңуз? Эми биринчиден мен мына курултай жөнүндө айтып кеттиңиз. Менимче мен Баса курултай жөнүндө сиздин мезгилде эле жергиликтүү курултайлар жөнүндө мыйзамдарда кеткен экен. Туура, бирок негедир ал республикалык деңгээлге чыккан эмес. Бирок бул иштин башатында сиз болгонуңузду биз билебиз албетте. Курултай институтун жергиликтүү деңгээлде алып чыккансыз. Мыйзамдар чыккан экен. Мен ошо айткым келет, менимче өткөн 22 жылдагы эң зор жетишкендиктин бири бул ошо курултайдын өтүшү менимче. Себеби бул дагы демократиянын бир чоң кандайдыр белгиси болуп калды. Кыргызстан демократия жол менен бараткан. Себеби элдин маселелери түзмө түз Кыргызстандын президенти жетекчилерине жетти да абдан жакшы болду менимче. Анан экинчиден элибиздин ынтымагы, элибиздин биригиши үчүн да курултайда бул биримдиктин күчү да багыт. Биримдиктин күчү, ошондуктан мен ошо абдан кубанычта болдум. Биринчи тарыхый курултай Кыргызстанда ийгиликтүү өткөнүн баса белгилеп келет. Ошо сөзсүз бул жакшы институт болуп калды. Муну келечекте дагы пайдаланыш керек, регулярдуу түрдө өткөзүш керек, абдан жакшы. Анан эми жана абдан жакшы айттыңыз, туура илимсиз, билимсиз сөзсүз азыркы заманда өзгөчө мына келе жаткан сан дейбизби, цифра дейбизби эпохасында илимсиз, билимсиз алдыга жылуу мүмкүн эмес. Анан кыргыз калкы өзү илим билимге, маданиятка жакын элбиз илгертен эле. Ошондуктан менимче абдан туура ошо илим билим аркылуу өстүрүп, өнүктүрүп кетиш керек, колдош керек ошо реформаларды деп эсептейм. Дүйнөлүк практикада ички дуң продукциянын орто эсеп менен 2,5% илимге берилет экен да. Кээ бир өлкөлөрдө андан көп экен. А биздики болсо 0,00 менен кетет экен да. Ошо илимге маани берип бюджеттен акча бөлүү маселесине мурда деле азыр деле анча маани берилбей, керек болсо илимдер академиясын жоюш керек дегендерде чыккандарга эмне дейсиз? Бул чоң ката болот. Ооба, чоң ката болот. Мына мисалы Казакстанда деле алсак, ошо илимдер академиясын мамлекеттик институт катары жоюп, баягы общественный кылып коюшпады беле. Мына азыр жаңы президент Такаев келип, азыр кайта мамлекеттик статуска айлантып атат. Биринчи. Экинчи алсак, экинчи кошунабыз Өзбекстанда. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев дагы академияны мурунку биринчи президенттин убагында шайлоо токтоп калган. Шайлоо өткөзүлбөй 30 жыл академия мындай соолдой баштаганда, азыр мына жаңы президент түшүнүп, анан кийин академияга шайлоо өткөзүп, Россияда бир топ окумуштуулар бар атактуу, ошолордун баарын шайлап пайдаланып атат. Жакшы пайдаланып атышат. Анан Россиянын бир топ эң алдыңкы университеттеринин 14 филиалын ачышты. Мына атом электростанциясын курабыз деп, бул Россиянын эң жана физтех ошол адистерди даярдаган ошонун филиалын ачып, адистерин даярдай баштады. Ошондуктан мына кошуналарды карасак, көрүнүп турат, кайта алар ошо илимдин, билимдин маанисин сезип, билип, анан ошондуктан жандандырып атышат. Ошондуктан Кыргызстанда эгер муну илим билим жагын басып койсок, бул чоң ката болуп калат. Тескерисинче колдош керек. Жакшы, анан сиздин мезгилдеги ушул мамлекеттүүлүктү бекемдөө багытындагы бир жакшы позитивдүү иштерди айта кетели.
Бул жана мамлекеттүүлүк боюнча 2200 жылды Манас 1000 жылы, Манас 1000 Ош шаарынын 3000 жылдыгы да сиздин учурда өттү да. Ооба, Ошого окшогон мындай мамлекеттин зоболосун көтөрүү багытында, элдин пассионардык духун көтөрүү багытындагы бир жакшы иштердин болгондугун айта кетиш керек. Бул идеология бир жагы. Ооба. Бул демилге сиз тараптан болуп аттı го дейм ошол доордо. Сөзсүз мен ошо менин улуу агам өзү тарыхчы болчу. Эң улуу агам. Анан тарыхчы болгондуктан университетте окуп жүргөндө көп тарых китептерин алып келер эле. Анан ошо мектепте окуган жылдарда ошону окуп, анан өзүңүз билесиз, согуштан кийинки жылдарда Манас чыкпадыбы? Манас чыгып, анан ар бир үйдө Манас турар эле, окур элек. Анан ошо агам айтып берди эле, ошо 48-жыл ошо өзүңүз жана баштаганда айттыңыз, Сталин өзү колдоп, Манастын 1000 жылдыгын өткөзөбүз деп, юбилейдик китебин чыгарып, Россиянын жардамы менен. Ушу жерге бир аз токтолол, маселе мындай болуптур да. Ошол 52-жылы Фрунзеде эл аралык конференция болуп атпайбы? Манасты бул элдикпи же реакциячыл ошол саясатка, ошол союздун учурундагы саясатка каршы чыгармабы деген маселе болуп, биротоло Манасты көмүп салышка аз калган учурда анан Мухтар Абаев баш болуп, катуу туруп, анан ошол мезгилде Разаков дагы бийликте эмес беле. Кыскасы ошол 52-жылкы илимий конференция Манас сактап калган экен дагы. Анан Разаковдун учурунда сиз айткан буга китептер басылып чыгып элге жетиптир да. Ооба, туура, абдан туура айтасыз. Мына ошондуктан мына ошо китептерди окуп, анан ошо улуу агам тарыхчы болгондуктан ошонун баарын айтып, өкүнүштүү 1000 жылдык өтпөй калды деп, ошо дегенде чечим чыгып 48-жылы өтмөгөн. Анан бирок анан жанагы кийин философторго каршы күрөш башталып, ошентип анан кайта жанагы сиз айткандай мунун терс таасири болот экен деп жабылып калган. Анан ошо бала кезде ошонун баары менин сезимимде. Жана көк китептерди, Манастарды окуп калдыңыз да? Сөзсүз. Андан тышкары мен Ленинградда окуп жүргөндө, докторантурада окуйм. Ана академиянын библиотекасы бар, жабык. Анан биз жана техника, математика, физика бөлүмү бар. Ошол жерден барып бүткүл дүйнөдөн разведка аркылуу ушундай эң жакшы китептерди барын таап келишет да, ошол жерден окуса болот. Анан баягы чарчаганда чыга калсаң, маңдай тескей, ошо зал восточная литература. Ана ошого кирип карасам, Бартолд, кыргыздар жөнүндө. Анан дагы ушундай көп ошондой окумуштуулардын китептери бар экен, бирок жарык көрбөптүр. Бар бир 10-15 экземпляр менен ошондой библиотекаларда гана, анан бирок көп дүйнөгө тарабаптыр. Дүйнө эмес, СССРге тарабаптыр. Анан ошо кызыгып окуп, анан конспектировать этип жүрүп, кийин ошол жана тарых, Манас жөнүндө жазган, ошол жерден Клишторный деген профессор менен таанышып калдым. Ошо Манас атабыздын Орхон Энисей кыргыздын жазууларын расшифровать эткен адам. Кийин мен ошо чакырып Манас орденин бердим. Ошо биринчи Манас атабыздын кадимки прототипи болгонун ачкан адам ошо. Ошондуктан анан 90-жылдарда мен ойлодум, эми биз көз карандысыз мамлекет болгондон кийин тарыхыбызды билишибиз керек. Жакшы өткөн ошол 1000 жылдык жакшы өткөн. Анан ошо бириккен улуттар жылы эл аралык, мамлекеттүүлүк. Бунун баары ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөө багытында өзүнүн ролу болгонун айтайын деп атам да. Анан Манас жөнүндө кеп болуп атканда, Манастагы бир окуя. Жанагы бүтүндөй Жетихандын чатагынан кийин Бейжиңге багыт алат го. Анан ошондо кол башчы кылып биринчи Бакай атаны шайлайт да. Ооба. Анан Бакай атаны шайлаганда бир топ жанагы аскер колдун ичинде башаламандык болуп кетет да. Андан кийин Алмамбет атага өткөрөт эмеспи Манас ата. Бул өтө маанилүү окуя да. Бул ар бир адамдын өзүнүн турмушта ордун туура тандабаса, өзүн туура дайындабаса,
ал жалпы ишке да зыяны тиет, өзү дагы уят да болуп калышы мүмкүн, туура эмес болуп, зыян да болуп калышы мүмкүн да. Бул өтө аябай сабак боло турган окуя ушул. Буну мен айтайын дегеним, мүмкүн 15 жыл сиз бүтүндөй кыргызга эмес, жалпы адамзатка бир чоң илимий ачылыш жасай турган мындай потенциалыңызды илимге берсеңиз, мүмкүн саясатка кеткен убактыңыз көбүрөөк илимде пайда келтире беле, бир эле кыргызга эмес, дүйнөгө. Азыр деле андан кийин келип алып деле канча илимий эмгек жаратып аттырсыз да. Мен ушуга байланыштырып адамдын өзүнүн кесип тандоодо дагы, ордунда тандоодо өтө бир маанилүү философиялык окуя да бул манастагы. Сиз кандай ойлойсуз? Мен ушу ой пикириңиз туура деп эсептейм, абдан туура. Чындыгында мен эң оболу илимдин адаммын. Мектептен баштап иши кылып, мына академиянын президентине чейин илим менен. Азыр дагы 80ге таяп калсаңыз дагы бир топ ачылыш жасап жатыптырсыз. Туура. Мына өткөн жылы Россиянын академиясы мага эң бийик сыйлыгын берди, Ломоносовская премия первой степени. Ошо акыркы 10 жылдагы эмгектерим үчүн. Аны мунуңуз абдан туура деп эсептейм. Анан мына чек ара коопсуздук маселеси жөнүндө пикириңизди угайындап атам да. Чындап эле бүгүнкү күндө геосаясий чоң окуялар болуп атат. Өзү дүйнө өзгөрүүгө баратат. Азыркы күндө мына Россия менен Украинаны коюңуз, тиякта Америка менен Кытайдын тиреши жана башка дегендей да. Ушундай учурларда биринчиден кээ бир окумуштуулар айтышат да. Чоң глобалдуу өзгөрүү болгон учурда чоң гигант өлкөлөргө зыяны көп тиет экен дагы, бизге окшогон чакан өлкөлөр билинбей өтүп кетет экен да. Плюс ушул боюнча оюңуз кандай? Бул абдан туура ой, себеби биз азыр мындай бир кризис мезгилинде жашап атабыз да. Бул себеби мына бир 500-1000 жылдарда ушундай цивилизационный кризис пайда болот. Мына бүгүн биз ушу мына 20-30 жыл болду башталганы. Азыр ошо цивилизационный кризистин эпохасында жашап атабыз. Бул мына 500 жыл мурун батыш цивилизациялары башкарып келбеди өзүн, батыштар. Азыр эми ошол закон, бул закон эми мына чыгыш цивилизациялар көтөрүлүп келатат. Цивилизация кайрадан олматы чыгышка келатат деген чындыгы бар го дейм. Мына сиз абдан жакшы айттыңыз. Мына ушул кезде эки чоң цивилизация, батыш, чыгыш, жанагы Омат кайра чыгышка келатат. Ошондо майда мамлекеттерге шанс ачылат, кээде. Анан ошол шанстан пайдаланып көтөрүлүп кетиш мүмкүн. Бул чындыгы, эгерде кыргыз калкы ушундай туура жол тапса, биримдикте болсо, ынтымакта болуп, анан абдан жакшы айттыңыз. Туура жол, абдан жакшы айттыңыз. Ошо туура жол таап кетсек, мына биз жанагы Кореядай болуп көтөрүлүп кетишибиз, жанагы Түштүк Кореядай болуп, карабайсызбы? Мына эң кедей эл согуштан кийин, экинчи согуштан кийин Түштүк Корея, түндүгү деле. Аны карабайсыздарбы? Азыр Түштүк Корея технология жагынан лидерлердин бири. Эң чоң, мына ушул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ошо чоң тиреш болуп турганда Түштүк Корея пайдаланып ушуна көтөрүлүп кетти. Жолун таап. Демек, ушул учурда мүмкүн кыргыз жолун тапсак өнүгүү мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот да кайра. Сөзсүз. Дүркүрөп өнүгүү үчүн жол пайда болот. Ошондуктан мына жана жогоруда айтпадыңызбы? Мына илим, билимдин мааниси. Ошон мына илим, билимдин мааниси азыр жол табууда. Ошо туура жол таап, анан биримдикте, ынтымакта болуп ошо жол менен кетсек, анда сөзсүз көтөрүлүп кетебиз. Манас атанын чек ара боюнча да бүгүнкү күндө Өзбекстан, Тажикстан менен да такташуу жүрүп атат. Ал эми сиздин учуруңузда Кытай менен маселенин бир жагы чечилгени жакшы болду, тынчып калдык. Бирок үзөңгү кууш деген кетти да. Ал жерден суу кетип атат, жер кетип атат. Азыркыга чейин ушул чоң суроо тарыхта бунун плюсу канча, минусу канча деген кийин каркыра чыкты. Сиз жакшы билесиз да, Кыргызстандын ошол суунун башында кереметтүү, касиеттүү Хан Теңири деген тоо бар. Ал бир мезгилде 100% бизге карачуу.
азыр болсо ал жака кытайларда казактар дагы келүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп бир 3 тарап 3 өлкө болуп калды да бул өзү толугу менен кыргыздык эле. Деги эле ушу Үзөңгү кууштун Кытайга кетишинин плюс минусун айтсаңыз. Мындайда биринчи Хан Тенгириден баштайлы. Хан Тенгири Совет доорунда эле, Совет доорунда бул Цин империясы, Орус империясы, Совет доорунун акыркы 150 жылда ошо Кытай, Казак, кыргыздык болуп калды да. Байыркы заман жөнүндө сөз айтсак, анда туура айтасыз. Анда биздин аймагыбыз кенен эле. Анда таза кыргыздык, бирок мындан 150 жыл эле карталарда ошол 3 мамлекеттики. Ал жерден эч Кытайга дагы, Казакка дагы ошо Хан Тенгирини баарыбыз сактап калдык. Менимче бул абдан жакшы чечим болду. Кытайлар ошо Хан Тенгирини толук алабыз деп койбоду эле максат адегенде. Бирок биз сактап калдык. Анан эми Үзөңгү кууш жөнүндө маселе мындайда. Баары салыштырмалуу. Мына биз Кыргыз мамлекети гана эмес, Россия, Казакстан, Таджикистан, Кыргызстан территориясында болуп калды да, жана талаш тартыш участоктор жалпысы 25, биздин чек-арада 5. Ошонун ичинде мына эң чоң биздин корккон маселе ошо Хан Тенгири. Анан Хан Тенгири биз сактап калдык, ал жакшы болду биринчи этапта. Анан калган 3 участок жеңил чечилди дагы, анан Үзөңгү куушка келдик. Үзөңгү кууш маселеси не келдик. Мындайда сөзсүз айтышым керек, мына эгерде талаш тартыш деп территория эки тараптан ошо таанылса, анда сөзсүз бөлүнүш керек. Бул эл аралык тажрыйба ушундай, мыйзам катары. Бул талаш тартыш деп ошол 25 участканы Совет өкмөтүнүн башчысы анан кийин Касыгин биз тараптан, тиги Кытай тарабынан Кытай өкмөтүнүн башчысы болуп экөө ошо 70-жылдарда кол коюшкан акыркы жолу. Ошондуктан талаш тартыш сөзсүз бөлүнөт. Пропорциясы маанилүү. Ошондо биз канча процентин ээ болдук? Мына мен эми салыштырма айтып берейин, анан калганын өзүңүздөр баалайсыздар. Мына эң справедливый деп 50-50. Сиз президент болуп турганда Исхак Разаковдун сөөгүн Москвадан апарткан бул өзгөчө мындай сый-урмат десе болот. Анан жанагы 37-жылы репрессияда курман болгондорду дагы өтө сый-урмат менен апарып, кайрадан жашырылбады. Ушул окуялардын болгондугу, анан негизи эле тилге, кыргыз тилине мыйзам ошол мезгилдерде кабыл алынды да, мамлекет тил жөнүндө дегендей. Ушул руханий идеологиялык маселе бул керек болсо биринчи турат экен, бул башында кетет экен да, бул нукта аныктайт экен да. Президент шайлангандан кийин эле ойлондум, ошо биринчи ошо тарыхыбызды изилдеп, анан кийин улуттук кайра жаралуу жана программасын ишке ашыралы деп. Бүгүнкү күндө салыштырмалуу жаш десек болот да, Садыр Нуркожоевич Жапаров башында турган команда иштеп атат. Бүгүнкү күндө өлкөнүн башында ушул командага бүгүнкү күндө эл башындагыларга эмне сөзүңүз бар эле аксакалдык катары? Эми мен биринчиден жакшы иштерин айта кетким келет да. Мына өткөн жылды алсак, 22-жылы мага бир 4-5 окуя абдан жакты да. Жакты. Мына биринчиден жана жогоруда айттык, көп аракет болгон, ушу кумторду толук кыргыз калкы үчүн пайдаланышыбыз керек деп. Мына өткөн жылы ошол маселе чечилип, мына кумтор толук кыргыз калкынын кызыкчылыгына иштей баштады. Бул менимче абдан тарыхый окуя биринчиден. Экинчиден, Ысык көлдө мына Казакстан, Өзбекстандын президенттери менен чогулуп, 3 тарап ушундай кызматташтык, достук, анан келечекке чогуу умтулуу деген жакшы документ кабыл алышты. Үчүнчүдөн
Өзбекстан менен жана чек ара маселесине точка коюлганы компромисстүү түрдө чечип, мен ошону өз убагында жазып дагы, интервью берип да колдодум. Келечекке Садыр Жапаров ушундай жакшы иштерди баштап, ошо эң негизи ошо баштап калтырып койбой, ошо точка коюп аягына чыгарып атат да, натыйжалуу болуп. Ошондуктан мен ийгилик каалайм. Ушундай жакшы окуялар жылына 3-4 пайда болуп турса эле, менимче кыргыз мамлекетибиз көтөрүлүп, өсүп, өнүгүп кетет, авторитет өсө баштайт. Ооба, Аскар ага, биздин маегибизде аягына чыгып калды. Сизге улуттук теле радио компаниясынын 2 мүнөттүк эркин микрофону. Элге эмне айтат элеңиз? Элибизге мен биринчиден мен терең ыраазычылыгымды билдирет элем, себеби мага ушундай чоң бакыт мына 30 жылдан ашып кетти. 90-жылда элибиз чоң ишенип жасап биринчи президент шайлады. Анан мен болгон билим, болгон күчүмдү жумшап иштеп бердим. Натыйжасын болсо эл өзү таразалап, менимче мынча мына Кытайлар айткандай Мао Цзедун 75% жакшы иш жасап, 25% ката кетириптир деп формула жазып коюшту. Ошол айткандай эми эл өзү таразалап баасын берет. Бирок мен ошо терең ыраазымын, мен үчүн чоң бакыт. Мен өзүм мындай саясатка барып президент болом деген эч качан планым болгон эмес. Анан жанагындай депутаттар чакырып шайлагандан кийин колумдан келишинче иштеп бердим. Кемчилик болбой койбойт, менден кемчиликтер сөзсүз кетти. Анан ал жагынан сөзсүз мен элибиздин алдынан кечирим сурайм. Анан элибизге дагы мына жаңы жылда, келечек жылдарда тынчтык, бакубат турмуш каалап кетким келет. Рахмат, Аскар Акаевич, сизге ден соолук, ийгилик каалайбыз. Мен ойлоп атам, азыр илимий багытта бир топ шымаланып, шерденип, шыктанып иштеп атканыңыз көрүнүп турат. Ошол чыныгы өзүңүз сүйгөн кесип багыт боюнча дагы ийгиликтерди жарата бериңиз. Рахмат. Биз эми көрсөтүүбүздү аяктап жатып, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул кыргыз ааламы көрсөтүүсүнүн 23 саны Москвадан тартылып, Кыргыз Республикасынын экс-президенти, академик, илимдин доктору Аскар Акаевич менен мынакей 50 мүнөт маектештик. Мен ойлойм, эмне жашап өткөн, жасаган иштери боюнча өз-өзүнөн уккан жакшы да, эми иштер көп болот эл ичинде, туурабы? Андыктан сиз ушул маек бул өмүр бою тарыхта да, архивде да калып калат. Монтажга берген 50 мүнөт болот, калган жагын деле тартылган боюнча сактап коебуз. Себеби суроо сопкуттар боло берет экен да. Анан кийин кыргыз коомчулугу бүгүнкү күндө Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи, анан түндүк, түштүк, тигил, буул болуп, мындай бир майдаланган идеялар менен кетпестен бир улуттук иденттүүлүктү кармап, улуттук баалуулуктарды атабанын арктуу жолун улантып, сиз айткандай улуттук биримдик менен туура багытка түшсөк, биздин тамырыбыз өтө терең, тарыхыбыз тереңге кеткен, өзгөчө бир айкөлдүк багытты карманган мындай бир кеңпейил элбиз. Азыркы учурда бир чоң бурулуш жасалып аткан учурда кыргыз коому, кыргыз эли дагы дүйнөдөгү бир ооматтуу, дөөлөттүү элден болоруна менде ишеним бар. Андыктан ошол бул да тарыхта сиздер эмне болгондо да Кыргызстанды жетектедиңиздер. Сиз болгон 15 жыл жетектедиңиз эң көп. Анан кийин эми эмки көрсөтүүдө Аскар Акаевич сизден желекти алган, эстафетаны алган Курманбек Салиевич Бакиев жөнүндө болмокчу. Сизге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.